Дүйнөдөн кайтышы. Халифалыгы 2 жыл 3 ай 10 күнгө, башкача айтканда өтө кыска убакытка созулганына карабай, Азирети Абу Бакр жетектеген учурда ислам мамлекети абдан өнүккөн. Азирети Абу Бакр хижраттын 13-жылы Жамадил Ахир айынын башында Мадинада дүйнөдөн кайткан. Алла элчисинин халифасы Азирети Абу Бакрдын өлүмүнө байланыштуу ар кандай риваяттар бар. Азирети Умардын улуу Азирети Абдуллахтын пикиринде пайгамбарыбыз дүйнө салган соң ага болгон сүйүүсүнөн, кусалыгынан улам Азирети Абу Бакр күн өткөн сайын кубарып, алсырай берген. Бул купуя жана терең кайгыруу анын өмүрүнүн аягына чейин созулган. Дагы бир риваят боюнча, хижраттан кийин Мадинада душар болгон илдет кайрадан ооруп, төшөккө жатып калган. Айрым риваяттарга караганда, бир жөөт тамагына кошуп кеткен уунун өтө оор таасиринде жатып калган. Таифтик белгилүү табып Харис бин Кааданын айтуусуна караганда, Азирети Абу Бакр экөө 1 жыл мурун бир жөөт уу кошуп салган тамак жешкен. Бул уулуу тамак 1 жылдан кийин таасир этип, экөө тең бир күндө каза болгон. Азирети Абу Бакр хижрия 13-жылы Жумадил Ахир айынын 7-синде күн суук маалда жуунуп, ушундан улам ооруп калган. 1 жыл мурунку уулуу тамак да ал ооруну күчөтүп жиберген. 15 күн мечитке бара албагандыктан анын ордуна Азирети Умар радиаллаху анху имамдык кылган. Андан мурун Ярмук согушунда да ордуна Умарды халифа кылып дайындаган болчу. Жан досуна жолугуу арзуусу. Азирети Айша радиаллаху анха айтат: "Атам Абу Бакрдын оорусу күчөп, эсинен танган учурда мен киши көз жаштарын канчалык сактаса да, бир күнү ал сөзсүз төгүлөт" дегендей мааниде бир ыр окудум. Атам өзүнө келгенден кийин мага: "Кызым, андай дебе" деди да: "Өлүм мастыгы чындап келет. Өлүм бул сен андан качкан нерсе" деген аятты окуду. Пайгамбарыбыз кайсы күнү дүйнө салды эле? Дүйшөмбү күнү. Бүгүн күндөрдүн кайсы күн? Бүгүн күндөрдөн дүйшөмбү. Алладан ушул түн менен ортомо башка түн кошпошун үмүт кылам. Мен бүгүн түнгө чейин жашайм деп үмүт кылам. Эгерде түндө көз жума турган болсом, таңдын атышын күтпөй түнү менен жерге бергиле. Анткени мага күндөрдүн жана түндөрдүн эң сүйкүмдүүсү пайгамбарыбызга жолуктурган күн менен түн. Пайгамбарыбыз канча кепинге оролду эле? Аны 3 жаңы апапак сахулия кийимине орогонбуз. Тиги 2 бөлүк кийимимди жуугула. Анда темирдин датында тагы бар. Мени ошону менен кепиндегиле. Бирок ал эски да. Мейли эски болсо да, жаңы кийимдерге өлгөндөргө караганда көзү тирүүлөр көбүрөөк муктаж. Өлгөн адамдын кепини чирийт. Унутпа, Азирети Абу Бакр бул жалгандагы акыркы күнүндө Азирети Умарды чакыртып мындай насаатын айтат: "Жоготуу кырсык кандай чоң болсо болсун, динибиздин буйруктарын жана кеңештерин унуттурбасын. Пайгамбарыбыздын дүйнөдөн кайткандан кийин кандай абалда болгонумду көргөнсүң. Арине, бул элдин башына пайгамбарыбыз дүйнө салгандай чоң жоготуу келген эмес. Эгер ошол күнү мен Алла Таала менен пайгамбарынын кеңештерине баш ийбегенимде, баарыбыз кыйрап жок болмокпуз жана Мадина шаары олоолонгон өрттүн ичинде калмак." Аллага кайтуу. Азирети Абу Бакр акыркы 15 күнүн катуу кеселдеп өткөргөн. Намаздарды анын буйругу менен Азирети Умар окуткан. "О эгем, сен мага өкүмдарлык, бийлик бердиң жана түштөрдүн жорулушун үйрөттүң. Асмандар менен жердин жаратуучусу болгон сен дүйнөдө да, акыретте да кожоюнсуң. Менин жанымды сага моюн сунган абалда алып, жакшы иштерди жасоочуларга эрчите көр" деген маанидеги аятты окуп, Аллага рухун тапшырган. Азирети Абу Бакр хижрия 13-жылы Жумадал Ахир айында 634-жыл 22-23 август дүйшөмбүдөн шейшембиге оогон түнү шам намазы менен куптан намазынын ортосунда 63 жашында түбөлүк ааламга көчүп кеткен. Азирети Абу Бакрдын керезине ылайык жубайы Азирети Асма бинт Умайс жууп, уулу Азирети Абдуррахман радиаллаху анху ага жардам берген. Азирети Асма ислам тарыхында күйөөсүнүн жаназасын жууган алгачкы аял болуп калды. Жаназа намазы. Азирети Умар радиаллаху анху 4 такбир менен Азирети Абу Бакрдын жаназа намазын ошол эле түнү окуткан. Азирети Абу Бакрды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям көзү тирүү кезинде колдонгон жатакка
жаткырышып ошол эле түнү кабырга алып барышкан. Пайгамбарыбыздын минбары менен кабырынын ортосунда башы пайгамбарыбыздын ийнине туш келе тургандай казылып, четтерине туштар кынапталып коюлган кабырына Азирети Умар, Азирети Осмон, Азирети Талха бин Убайдуллах жана уулу Азирети Абдуррахмандар радиаллаху анхум жайгаштырган. Жерге беришкенден кийин кабырынын үстүнө сүннөткө ылайык суу себишкен. Мурасы: Азирети Абу Бакырдан бир саантөө, бир кызматчы жана сүт сааган бир чакадан башка эч нерсе калган эмес. Бул халифа кезинде ага берилген айлык акынын жеп ичкенден артканы болчу. Абу Бакыр аны да мен көз жумгандан кийин буларды Умарга тапшыргыла деп керез кылган. Кийин ошол керезин аткарып, жогоруда саналган нерселерин Азирети Умарга радиаллаху анху тапшырышканда, Умар: Алла Таала Абу Бакырга ырайымын, мээримин төксүн. О Абу Бакыр, өзүңдөн кийинкилерге өтө оор, кайталоо абдан кыйынга турган үлгү калтырдың деп көз жашын кармай албай жашыган. Азирети Айша радиаллаху анха мындай эскерет: Атам мага: О момундардын энеси Айша, менин үй бүлөмдө сенден да сүйүктүү эч ким жок. Сага бир бакча берген элем. Азыр эмнегедир напсим тынчсызданып жатат. Аны мураска калтырылган мал-мүлктүн арасына кошчу, деди. Мен: Макул атаке, дедим да аталган бакчаны кайтарып бердим. Ошондо атам Абу Бакыр: мусулмандардын ишин мойнубузга алган күндөн бери алардын динарын да, дирхамын да жеген жокпуз. Аларды жерге чачылып калган дандарын гана жедик. Эскирип калган кийимдерин гана кийдик. Ушул хабаштик, эфиопалык кулдан, ушул арык төөдөн жана ушул эски куску кийим кечеден башка алардын үлүшүн азыраагы да, көбүраагы да жаныбызда жок. Мен көз жумгандан кийин буларды да алып барып Умарга тапшыргыла. Мени булардын жоопкерчилигинен куткаргыла, деди. Мен болсо атамдын айткандарын орундаттым. Мал мүлкүнүн 1/5 бөлүгүн садага катары калтырылуусун айткан. Көз жумгандан кийин казынада болгону 1 дирхам калган эле. Алгачкы халифанын акыркы өтүнүчү: Азирети Абу Бакыр ордуна Азирети Умарды радиаллаху анху имамдыкка дайындап, сахабалардан Абдуррахман бин Ауф, Осмон бин Аффан, Усайд бин Худайр, Саид бин Зраид радиаллаху анхум менен кеңешип, Азирети Умардан халифа болуусун өтүнгөн. Азирети Умардын халифа болуусу тууралуу күбөлөндүрмөнү Азирети Осмонго жаздырган. Бул күбөлөндүрмө төмөнкүдөй мааниде жазылган: Өтө мээримдүү, чексиз ырайымдуу Алланын ысымы менен. Бул күбөлөндүрмө Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбардын халифасы Абу Бакырдын бул дүйнөдөн эң соңунда акыреттин алгачкы мезгилинде капырдын ыйманга, күнөөкөрдүн эсине келген убактагы күбөлөндүрмөсү жана керези. Мен Хаттабтын уулу Умарды халифалыкка тандадым. Аны уккула жана ага итаат кылгыла. Жакшылыкты изилдөөдө ката кемчилик кетирбедим. Сабыр кылып, адилеттүү өкүм берсе, менин жолумду уланткан болот. Зулумдук кылып, абалы өзгөрүп кетсе, мен кайыпты билбейм. Мен бир гана жакшылыкты үмүт кылам. Баары жасаган ишинин кайтарымын табат. Залымдар жакында кандай абалга түшөрүн билишет. Баарыңарга Алланын саламы жана ырайымын тилейм. Алгачкы халифа кеңеши менен жаздырган бул бөлүндүрмөсүн көз жумаар алдында Набави мечитинде жалпы мусулмандарга окуткан. Ал жердегилер бир ооздон жаңы халифага ыраазы болушканын билдиришкен. Керези: көз жумаар алдында кабыры пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи ва саллям жанында болуусу, денесин жубайы Асма бинт Умайс менен Абдуррахман жууп, эски кийимин кийип кепинделиши сыяктууларды керез кылган. Керезинин толук тексти мындай: Өтө мээримдүү, чексиз ырайымдуу Алланын ысымы менен. Бул керез Абу Кухафанын уулу Абу Бакырдын акырет ааламына көчүп кетер алдындагы, башкача айтканда, капыр ыйманга келип, кежирленгендер акыйкатка баш ийген, жалганчылар да чын айтып, жалган өлүмгө аз калганда бул дүйнөнүн акыркы мүнөттөрүндө жаздырган керези. Билип алгыла, мен силерге Умар бин Хаттабты халифа кылып калтырып жатам. Анын айткан сөздөрүн уккула, итаат кылгыла. Мен Аллага жана элчисине, диниме, напсиме, силерге кандайдыр бир жакшылык кылууда кемчилик кетирбедим деп ойлоймун. Ал эгер адилеттүүлүк менен мамиле жасаса, андан талап кылгандарын аткарган болот. Эгер талап кылганды аткарбай, мамилесин өзгөртө турган болсо, ар бир адам жасаган жамандыктын себебинен ала турган күнөөсү болгон болот.
Мен жакшылыкты гана талап кылдым жана тандадым, бирок кайыпты биле албайм. Ал эми зулумдук кылгандар кандай оор абалда калаарын жакында билишет. Силерге Алланын тынчтыгын, мээримин жана берекесин тилейм. Аллахым, мен бул дайындоо менен бир гана момундардын жакшылыгын жана бейпилдигин кааладым. Ортолорунда бузукулуктан чыгып кетишинен коруктум. Арине, бул ишти акыйкатын сен жакшы билсең да, мен ушундай ишке бардым. Мен өзүмдү, көз карашымды, чечимимди колдондум. Пенделериңдин арасынан эң күчтүү жана эң жакшы болгонун, алардын жакшылыгын эң көп каалаганына ишенген пендеңди тандадым. Мен аны ушундай абалга кириптер болдум. Элге өкүл өзүң бол, Аллахым. Пенделериңди халифага ылайыктуу деңгээлге жеткир. Аны мээримдүү пайгамбарыңдын жана салих пенделериңдин жолуна коюлган Рашид халифаңдан кыла көр. Ага баш ийгендерди да аруулай көр. Азирети Абу Бакр. Бул Абу Бакр бин Абу Кухафанын бүткүл мусулмандарга убадасы. Мындан кийин айтарым деген сөздөрүн жаздырып жатып, өзүн жоготуп койгон. Ошондо анын айтайын дегени болгогон Азирети Осмон мындан кийин айтарым, мен силерге Умар бин Хаттабты халифа кылып дайындадым. Силерге жакшылык кылууда кемчилик кетирбедим деп ойлойм деп жазып коет. Бир аз өткөн соң Азирети Абу Бакр өзүмө келип, Азирети Осмонго жаздырайын деп жаткан сөздөрүн эстеп, эмне жазганыңды мага окуп бер дейт. Азирети Осмон жазгандарын окуганда Азирети Абу Бакр кубанып такбир келтирип, эс учумду жоготкон боюнча өлүп кала турган болсом, эл бөлүнүп, жарылып кетеби деп сен да чочулап тургандайсың деп айтат. Азирети Осмон болсо ооба деп анын сөзүн тастыктайт. Момундардын мээримдүү энеси Азирети Айша атасынын акыркы учурун төмөнкүчө эскерген. Атам Абу Бакр өлүм алдында жатып мындай деди: мусулмандардын башына башчы болуп тандалган күндөн бери алардын бир динарын дагы, бир дирхамын дагы жебедим. Жегенибиз алардын артынан калган, кийгенибиз алардын эң эски кийими болду. Эми үйдү карагыла, халифа болгон күнүмдөн бери өз мөлкүмдөн башка эмне тапсаңар баарын менден кийинки халифага алып барып тапшыргыла. Натыйжада анын кимдин болбосун жүрөк кылын титиреткен керези төмөнкүдөй ишке ашат. Мал мүлк катары үйүндө эмне болсо, ошонун баары өзүнөн кийин халифа Азирети Умарга тапшырылат. Байтул малдан, мамлекеттик казынасынан жалпы кызмат акысы үчүн аталган бир үлүш жери мамлекетке өткөрүлөт. Мадинанын Аль-Алия кошунундагы өзүнө таандык жердин 5тен 1 бөлүгү садага катары таратылып, калган бөлүктөрү балдары Абдуррахман, Мухаммад, кыздары Асма, Айшага бөлүнүп берилет. Бул бөлүштүрүүгө боюнда бар аялы Хабиба бинти Харижанын курсагындагы бөбөгү да кошулат. Үстүндөгү кийими жуулуп, кепин катары колдонулат. Көз жумган соң жубайы Умайс кызы Асма жууп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жанына коюлат. Маркумдун артынан айтылган эскерүүлөр. Азирети Умар бин Хаттаб. Азирети Абу Бакр көз жумгандан кийин үй бүлөсү артына калтырган аманаттары Азирети Умарга тапшырылат. Андан бала чакасынын кызматын кылган судандык бир кызматчы, жер иштетүү үчүн колдонгон бир төө жана түшүмү жыйылган айдоо жеринен башка эч нерсе калган эмес. Азирети Умар буларды кабыл алып жатып, көзүнөн жаш төгүлүп ыйлап туруп, Алла ага ырайым кылсын, Абу Бакр бул өрнөгү менен бизди дагы ушундай сезимтал болууга мажбур кылып кетти деген. Азирети Али бин Абу Талиб. Абу Бакр: Алла сага ырайым кылсын. Чындыгында сен бул элдин баарынан биринчи исламды кабыл алдың. Күчтүү ыйманың менен исламга көбүрөөк байландың. Ишенимиң башкаларга караганда алда канча кубаттуу болду. Сен өтө ток пейил элең. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи ва саллям эң жакын элең. Исламды эң көп сен коргоп, сен колдодуң. Мусулмандарга мээримиңди төгүп турчусуң. Көрүнүшүң, адеп ахлагың, чынчылдыгың, жүрүм турумуң Алла элчисине саллаллаху алейхи ва саллям абдан окшош болчу. Исламга жана Алла элчисине болгон сүйүүң, жакындыгың үчүн Алла таала сени жакшылыктар менен сыйласын. Эл Алла элчисин саллаллаху алейхи ва саллям жалганчы деген күнү сен анын чынчылдыгын тастыктап турдуң. Зыкымдык кылышканда сен берешендик кылдың. Башкалар артта турганда сен дайыма аны менен бирге алдыга умтулдуң. Алла таала ыйык китебинде сени сыддык, чынчыл катары сыпаттады. Сен үчүн чындыкты айткан, аны Мухаммедти тастыктаган мына ошолор Аллага каршы туруудан оолак болгондор деп буйрду.
Алла бул аятта сен жана пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям жөнүндө айткан. Аллага касам ичип айткым келет. Сен ислам үчүн коргоочу, капырлар үчүн бале элең, тастыктоо күчүң эч жоготподуң, акыл эсиңден тайбадың, өзүңө коркоктук абалын түшүрбөдүң, сен бирөөң чапкын, эч качан кыймылдата албаган тоо сыяктуу элең. Эч бир окуя сени калтырата албады. Сен Алла элчиси саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, тулку боюң алсыз, бирок Алланын буйруктарын орундатууда өтө күчтүү элең. Өз напсиңе жупунуу, Алла мартабасында бийик, жер бетинде сыйлуу, момундар арасында улуу элең. Алла сени сонундап, бизди да куру калтырбасын. Сенден кийин бизди туура жолдон адаштырбасын. Абдуллах бин Аббас. Алла Таала Абу Бакырга ырайым кылсын. Кудай акы, ал Куран окуду жана кайсы бир жаатка тараптар болбоду, күмөндүү жолго баспады. Шариятта жактырылбаган нерселерден тыйып, динин жакшы билди. Алладан коркуп жашады. Түнүн намаз, күнүн орозо менен өткөрдү. Дүйнөгө берилбеди. Эл арасында адилеттүүлүк менен өкүм жүргүзүүгө өтө көңүл бурду. Жамандыктан алыс болду, жакшылыкка чуркады. Баардык абалына шүгүр келтирип, жакшылык жарышында астына ат салдырбады. Азирети Абу Бакырдын көп кырдуу өзгөчөлүгү. Азирети Абу Бакыр дасыккан соодагер болуп, көп эл, көп жер көргөн киши эле. Ошондуктан өзү да маданияттуулуктун, адамгерчиликтин, мамиле түзүүнүн эң жогорку сересинде турган. Анан калса ар бир иштин сырын терең ойлоно алган, акылдуулугу, көзгө карап көкүрөктү окуган кыраакылыгы менен да айырмаланчу. Анын жумшак мүнөзү, жөнөкөйлүгү, көп ойлонуп аз сүйлөгөнү да элдин купулуна толуп, көңүлдөрдөн күнөк тапкан. Азирети Айшанын радиаллаху анху айтымында көзүнөн дайыма жаш кылгырып турчу, көңүлү капалуу тартып, үңү муңайып чыкчу. Жахилия доорунда мушриктер ага ишенип, күн алып берүүдө, аласа береседе күбө кылышчу. Жоомарттыкта алдына ат салдырган жок. Баардык мал мүлкүн ислам дини үчүн сарптап, өлүмүнө аз калганда өзүнө караштуу жерлердин баарын саттырып, карыздарын толук төлөгөн. Артында бир төөсү менен кызматчысынан бөлөк эч нерсе калбады. Болжо бөлүштүрүүдө да кара кылды как жарган калыс болду. Кай бир кишилердин көңүлүн ислам динине жылытуу үчүн өзүнө караштуу жерлерди да берип койгон учурлары болгон. Анын доорунун талабына ылайык өкүм жүргүзүүсү баардык сахабаларга жаккан. Дин жаңыдан тарап, сахабанын саны 38ден ашпай турганда, Харам мечитинде мушриктер ур тепкиге алып, көгала койдой сабашкан эле. Кийин мезгил алмашып, заман өзгөрүп отуруп, бүтүндөй Араб жарым аралыгынын өкүмү жүргөн халифа болду. Бирок ушунча айырмалыкка карабай, Азирети Абу Бакыр башта кандай болсо ошол эле бойдон калды. Анын халифалыгы эл халифатур Расулуллах, башкача айтканда Алла элчисинин халифаты деп атачу. Андан кийинки халифалардан болсо Амирул Муъминин деп, башкача айтканда момундардын башчысы дешкен. Азирети Абу Бакыр 2,5 жыл ичинде 30 жылдык ишти бүтүрүп, баардык маселени бирдей системага салып кеткен. Кийин Азирети Умар ошол система менен иш алып барды. Ыйманы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай деген: Азирети Абу Бакыр менен Умарды жакшы көрүү бул адамдын ыйманынан, аларды жаман көрүп кек сактоо бузукулуктан. Абу Бакыр намаз окууда, орозо кармоодо сахабалардын баарын озуп өткөн. Бирок алардын эч биринин ыйманы Абу Бакырдын ыйманындай күчтүү эмес эле. Эгер жер жүзүндөгү баардык адамдардын ыйманы менен Абу Бакырдын ыйманы таразага коюла турган болсо, Абу Бакырдын ыйманы оор келет. Пайгамбарыбыз бир жолу араңарда түш көргөн барбы деп сурайт. Ошондо сахабалардан бирөө мындай деп түшүн айтып берет: мен түш көрдүм. Көктөн бир тараза түшүрүлдү. Эң оболу сиз менен Абу Бакыр тартылдыңыз. Сиз оор келдиңиз. Андан кийин Абу Бакыр менен Умар тартылды. Бул жолу Абу Бакыр оор келди. Андан кийин Умар менен Осмон тартылды эле, Умар оор келди. Андан кийин тараза кайра көккө көтөрүлүп кетти. Ибадаты, намазы. Намаз окуганда Алла мени көрүп турат деген хушу түшүгүнүгүнө өтө маани берчү. Айланасынан эч карачу эмес. Азирети Анас бин Малик радиаллаху анху айтат: Абу Бакыр багымдат намазын окутуп, намаздын 2 рекетинде Бакара сүрөсүн окуп бүттү. Намаз бүткөндөн кийин Умар ага: "О пайгамбардын халифасы, намаз бүткөнчө күн чыгып кете жаздады" дейт.
Анда Hazreti Abu Bakr эгер күн чыгып кеткенде биздин капилетте жатпаганыбызды көрмөк деп жооп кайтарды. Пайгамбарыбыздын Hazreti Abu Bakrга үйрөткөн дубалары. Намаздардын аягында окуганга бир дуба айтчы деп өтүнгөн Hazreti Abu Bakr Сыддыкка пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай дубаны белек кылат. Аллахым, мен напсиме абдан эле зулумдук кылдым. Күнөөлөрдү сенден башка кечире турган эч ким жок. Мени өз затыңа тиешелүү мээримиң менен кечире көр. Мага ырайымың менен мамиле жаса. Мен эч кандай шек санабаймын. Сен кечирими мол, мээрими чексиз затсың. Hazreti Abu Bakr Сыддык дагы бир күнү кайра эле ушундай өтүнүч менен кайрылып: "О пайгамбарым, эртең менен жана кечинде окуй турган дуба үйрөтчү" дейт. Пайгамбарыбыз ага: "О асмандарды жана жерди жараткан, кайыпты жана кайыптын сыртындагы бардык нерсени билген жаратканым, сен бардык нерсенин жараткан жана эгесисиң. Сенден башка Кудай болбогондугуна күбөлүк берем. Напсимди жамандыгынан сактай көр. Шайтандын жана анын досторунун жамандыгынан сакта. Напсиме же бир мусулманга жамандык кылып коюумдан сакта" деп дуа кыл. Бул дуаны таң атырганыңда, кечинде жана жатаарыңда оку дейт. Илими өтө зээндүү, акылы тунук сахаба болгон. Аллага үндөгөн алгачкы хатип, вахилерди жазган алгачкы катип сахаба эле. Чыгармачылыгы: Hazreti Abu Bakr бала кезинен окуганды, жазганды үйрөнгөн. Абдан так, коюлуштурулуп, жагымдуу сүйлөчү. Кебине учкул сөздөрдү кошуп, өтө терең маани менен сөз айтууга уста киши болгон. Көркөм ыр түшүнүгү да өтө бай эле. Умайя бин Аби Сальтан 1000 бейт окуй алам деп айтчу. Хадис жана сүннөт илими. Ал пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи ва саллям вазири, кеңешмелерде эң жакыны болгон. Сүннөт менен пайгамбарыбызды баарынан жакшы билген. Тарых барактарында анын "Мен Алла элчисине кошулам, жаңы нерселерди ойлоп таппайм" деп чечим чыгарууда өтө зирек болгондугун эскерилет. Кандайдыр бир маселени чечүүдө алгач Куранды карачу. Андан табылбаса пайгамбарыбыздын айткандарын көздөн өткөрүп, ал жерден да таба албаса сахабалар менен кеңешчү. Алланын элчисинин жанынан 23 жыл айырбаган кишинин өтө аз хадис риваят кылышын таң калыштуу болушу мүмкүн. Чындыгында Hazreti Abu Bakr Мукиллин деп аталган өтө аз хадис риваят кылган сахабалардан. Ал хадистерди риваят кылууда туура эмес айтып албайын деген коркуу менен хадистердин маанисин гана эмес, ар бир тамганы жана сөздү айтылышы менен кошо риваят кылуу жагын колдонгондугу үчүн көп хадис риваят кылган эмес. Жалпы 142 хадис риваят кылганы бар. Ал эми Hazreti Abu Bakr'дан эң оболу Hazreti Умар, Hazreti Осмон, Hazreti Али, андан кийин Hazreti Абдуррахман бин Ауф, Hazreti Абдуллах бин Масуд, Hazreti Абдуллах бин Аббас, Hazreti Хузайфа бин Утба, Hazreti Зайд бин Сабит радиаллаху анху сыяктуу белгилүү сахабалар хадис риваят кылышкан. Хадистерде алымча кошумча киргизүү менен туура эмес, ката сөздү пайгамбарыбыздын сөзү катары көрсөтүп алуудан кооптонгондугу үчүн андан мурда топтогон 500дөй хадисти эч кимге айтпай койгону айтылат. Риваят кылган хадистери. Кечирим. Ким күнөө иш кылып, бирок дароо жакшылап даарат алып, 2 рекет намаз окуп, Алладан кечирим сураса, Алла анын күнөөсүн сөзсүз кечирет. Дуба. Асмандарды жана жер жүзүн жараткан, көзгө көрүнгөн жана көрүнбөгөн нерселерди билген Аллахым, бардык нерсенин жаратуучусу жана башкаруучусу сенсиң. Сенден башка ибадат кылууга сыйыныктуу, ылайыктуу эч ким жок болгонун так айталам. Напсимди жамандыгынан, шайтандын жамандыгынан жана шайтандын Аллага шерик кошууга чакыруусунан сактай көр. Арам. Бул күнүңөр, бул ыйыңар жана бул шаарыңар арам кылынгандай эле бири-бириңерге жаныңар, мал мүлкүңөр жана намысыңар да арам. Эң чоң күнөө. Алланын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям эң чоң күнөөңөр кайсы экенин силерге айтайынбы деп сураганда биз ооба, айтыңыз дедик. Ал Аллага шерик кошуу жана ата-энеге каяша кылуу деди да кыңтайып жөлөнүп олтурган жеринен оңдолуп отура калып, анан жалган айтуу жана жалган күбөлүк берүү деди. Ал ушул акыркы сөздөрдү кайра-кайра кайталап айта бергенден улам биз анын убайын чегишин каалабай токтоп калсачы деп отурдук. Кыянатчылык. Алланын элчисине саллаллаху алейхи ва саллям мага намазымды окуганга бир дуба үйрөтсөңүз деп сурандым. Ал төмөнкү дубаны окугун деди. Аллахумма
inni zalamtu nafsi zulman kasiran ve la yaghfiruz zunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik varhamni innaka antal gafirur rahim. O Allah Taalam, çınında men özümө köp kıyanat iş kıldım. Senden başka hiç kim günöhlörümdü keçire albayt. Meni keçirip çeksiz meeriңиң menen meeримиңe bölöy kör. Sen ötö keçirimdü aşkan ırayımdusуң. Fıkıh ilimi. Fıkıh iliminde Abdullah bin Umar Allah elsinin jaşoosuna ылайык fatwa bergen, Abu Bakr menen Umardan başkasın bilbeyim dep aytkanday az кездешчү жогорку даражага ээ болчу. Hazreti Said bin Musayyab Abu Bakr sahabalardын arasında fıkıh ilimin ötö tereң жана туура көз караштагы киши эле деп айткан. Kur'an жана tafsir ilimi. Hazreti Abu Bakr Sıddık Kur'an'ды толугу менен жаттаган жана Hazreti Cebrail пайгамбарыбызга sallallahu aleyhi ve sellem bildirgen akırkı kıraatında dayar turgan. Tafsir iliminde bolsa ayattardын köpçülügünün түшүрүү себептерине күбө болгондуктан жаңылыш түшүндүрмө берүүгө, туура эмес таржымалоого караманча каршы турган, өзү айткан түшүндүрмөлөр менен дайыма айланасына туура жолду көрсөтүп турган. Ошол эле кезде билбеген учурларында эч сүйлөгөн эмес. Алгачкы вахий катчыларынан болуп, аяттардын түшүү себептерине күбө болгон үчүн туура эмес окулушта жана таржымалдашына каршы калкан болгон. Өзүнүн чечмелөөлөрү менен айланасындагыларга дайыма туура жолду көрсөтүп турган. Муну менен эгер бир жагдайды билбей калса, ал боюнча үн каткан эмес. Маселен, Абаса сүрөсүнүн бир аятында факихатан ва аббан делген жериндеги аббан деген сөздүн маанисин сурашканда, бул сөздүн кандай мааниде айтылганын так билбегенин айтып, бул маселени билбей туруп, өзүмдүн көз карашым, жоромолум менен айтууга аракет кыла турган болсом, кайсыл асман мени саябына алат да, кайсыл жер мени бооруна кысат? Мен Кудайдын азабынан ким сактайт деп баардык момундарга өрнөк болгон. Ага тиешелүү ондон ашуун тафсир риваяттар бар. Kur'an'a kızmatı. Hazreti Halid'ti radıyallahu anhu Irak jortуулуна жөнөтүп жатып, irtidat, динден кайтуу кыймылына ысымы аралашкан кишилерди жоокерлеринин катарына кошпоону буйруган. Ридда согушунда Алла Тааладан түшкөн ыйык кабарларды жазган катчылардын жана Куранды жатка билгендердин көпчүлүгү шейит болгон. Өзгөчө Ямамада 70 хафыз шейит болгон. Hazreti Abu Bakır'dı Hazreti Umar'dın radıyallahu anhu sunuşu menen Kur'an ayattарын топтоо ишине өтө чоң салым кошкон. Пайгамбарыбыздын sallallahu aleyhi ve sellem убагында Алла Тааладан биринин артынан бири түшкөн вахийлерди катчылар төөнүн терисине, ак жылма таштарга, эңдүү курма дарагынын кабыгына жазышкан. Ошону менен бирге сахабалардын көпчүлүгү Куранды жатка билишкен. Бирок жазылган аяттар иретке келтирилген эмес эле. Куранды жатка билгендер согушта курман болуп, азая баштаганда Куранды сактоо маселеси курчуган. Hazreti Abu Bakr, Hazreti Zaid bin Sabit radıyallahu anhu жетектеген бир топ түзүп, эл арасындагы колдо бар аяттарды чогултууну буйрат. Ошентип бардык аяттар топтолуп, Куран китеби такталган. Бул китеп Hazreti Abu Bakr'dan Hazreti Umar'a, андан кызы Hazreti Hafsa'га өткөн. Hazreti Osman'dun radıyallahu anhu доорунда нуска түрүндө көбөйтүлүп, ислам мамлекетинин негизги административдик борборлоруна таратылган. Бир аяттын тафсири. Адамдар өз колдору менен жасагандарынын кай биринин жазасын тарттыруу үчүн кургактыкка жана деңизде бузукулук ачыкка чыкты. Балким алар кайра тартышар. Hazreti Abu Bakr аяттагы бар кургактык деген сөздү тил маанисинде бахыр, деңиз деген сөздү болсо, жүрөк маанисинде тафсир кылат жана тил жамандыкка дуушар болсо, ага адамдар ыйлайт. Жүрөк бузулса, буга периштелер ыйлайт дейт. Санжыра жана тарых илими. Курайш уруусунун санжырасын өтө мыкты билген Hazreti Abu Bakr жөнүндө пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem Abu Bakr санжыра илиминде Курайштын эң аалымы деген. Hazreti Umar radıyallahu anhu dagы бул чындыкка токтолуп, Abu Bakr адамдардын ичинен эң аалымы жана Алладан эң көп корккону эле деп айткан. Арабтар ага Курайш аалымы деген лакап беришкен. Ал доордо санжыра илиминде эң белгилүүлөргө Hazreti Hakim bin Hizam radıyallahu anhu менен Jubayr bin Mut'im да кирчү. Санжыра менен тарых илимине ээ болгондуктан пайгамбарыбыз иршат жана таблиг үчүн ар кайсы урууларга, аймактарга барганда аны жанында ала жүрчү.
түш жооруу илими. Азирети Абу Бакр радиаллаху анху түш жорууда да өтө чебер болгон. Ал бул үммөттүн пайгамбарыбыздан саллаллаху алейхи ва саллям кийинки эле эң мыкты түш жорugучу эле. Жакшы түштөр. Халифа болгондон кийин Азирети Абу Бакрдын эси дарты Шам аймагындагы күрөштөр менен алек болуп жаткан. Күнү түнү ойлогону ошол маселе болчу. Ошол арада диназарларга каршы күрөшүп жаткан кол башчылардан Азирети Шурахбил бин Хасан радиаллаху анху келип, "О пайгамбардын халифасы, Шамга кошуун жөнөтүүнү ойлободуңузбу?" деп сурайт. "Ооба, бирок муну эч кимге айта элекмин. А эмнеге сурадың?" дейт Абу Бакр. "О пайгамбардын халифасы, мен бир түш көрдүм. Сиз эл менен бирге өтө опурталдуу, жолу татаал, бийик тоого чыгып баратыпсыз. Акырында бийик бир чокуга чыктыңыз да ошол жерде туруп элге карадыңыз. Досторуңуз да сиз менен бирге болчу. Андан кийин сиз ал чокудан кайра ылдый түштүңүз. Эгин тегини, айыл апасы, коргондору да сонун бир жерге бардыңыз. Мусулмандарга, Алланын душмандарына каршы күрөшкүлө, мен жеңишке, олжого кепил болуп берем дедиңиз. Мен дагы ошол жерде болчумун. Туу да менин колумда эле. Ошол түнү кармаган бойдон бир айылга бардым. Ал айылдан эли менен тынчтык болуусун каалашты. Мен аларга бейпилдик тартууладым. Андан кийин сизди таап, жолугуу үчүн кайра артка кайттым. Бир чоң чепти карай кеткен экенсиз. Алла Таала сизге жеңишти насип кылып, каршы карап туруп, тынчтык келишимине келипсиз. Алла Таала сиз үчүн бир так жаратты. Ошол эле такка олтурдуңуз. Андан кийин Алла Таала сага жеңишти насип этти, жардам берилди. Жаратканыңа шүгүр келтир жана ага итаат кыл деп айтылды. Андан кийин болсо, качан Алладан жарадам жана жеңиш келген кезде жана да Алланын динине топ-топту менен кирип жаткан элдерди көргөнүңдө, ошондо эгеңди мактоо менен даңктагын жана андан кечирим сура. Албетте, ал тооболорду кабыл кылуучу" деген аяттар окулду. Анан мен уйкудан ойгондум. Айтылган түштү угуп олтурган Азирети Абу Бакр көзүнөн жаш кылгырып мындай деди: "Көздөрүң жумулуп, жакшы түш көрүптүр. Кудай буйруса жакшылык болсун. Жеңишти сүйүнчүлөдүң. Мага бул дүйнөдөн көчүп кетээримди да билдирдиң. Эл менен биргеликте жолу өтө катаал тоого чыгып баратканыбызды жана эң бийик чокуга чыкканыбызды, ал жерден элге караганыбызды айттың. Бул алардын кошуунунун айынан айрым кыйынчылыктарга дуушар болоорубузду, андан кийин аларды жеңээрибизди билдирет. Бийик чокудан кайра ылдый түшүп, эгин тегини, айыл апасы, коргондору бар сонун бир жерге барганыбыз бул ушул таптагы абалыбыздын дагы молчулуктуу, берекеликтүү, күнүмдүк тиричилик жагынан дагы жакшы абалга жетээрибизди көрсөтүүдө. Алланын душмандарына каршы күрөшкүлө, мен жеңиш менен олжого кепил болуп берем деп айтканым болсо, мусулмандардын, мушриктердин мамлекеттерине жакындоосун, мени алардын Алла улуулугун даңазалоого, сооптуу иштерге жана өз араларында бөлүштүрүүгө турган олжолорго шыктандырганымды, алар дагы муну кабыл алышканын туюнтат. Колуң дагы туу менен алардын айылдарынын бирөөнө барышың, алардын сенден тынчтык каалашканы, сени аларга бейпилдик тартуулашың, сенин мусулман кол башчылардын бирөөсү болууң жана Алла Тааланын сага жеңишти насип кылганын, Алла Таала жеңишти мага насип кылган чеп болсо, Алла мага насип кылган жеңиш. Мен үстүндө олтурган такка келсек, ал дагы Алла Тааланы мени бийиктикке көтөрүүсү жана мушриктерди төмөнгө түшүрүүсүн билдирет. Акыйкатта Алла Таала ата энесин өз тактысына чыгарып олтургузду деп буйруган. Мага Аллага итаат кылуу буйрулушу жана Наср сүрөсүнүн окулушу болсо, менин бул дүйнөдөн көчүп кетээрим кабарланууда. Акыйкатта Алла бул сүрөнү түшүрүү менен пайгамбарыбызга бул дүйнөдөн кайтаарын билдирген. Аллага ант болсун. Жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарам. Алланын буйругунан баш тарткандар менен күрөшөм. Жер жүзүнөн чыгышында жана батышында жашаган мушриктер үчүн кошуундарды даярдайм. Алар Аллага жалгыз, анын ортогу шериги жок дегенге чейин болбосо кордук көрүп, жиза бергенге чейин алар менен күрөшөм. Бул Алланын буйругу жана пайгамбардын сүннөтү. Алла менин жанымды алганда, мени бул маселеде алсыз, бош мужахидтердин соопторуна ээ боло тургандай такыба болгонумду көрөр буйруса. Улуулугу азаптуу жол. Бир күнү Азирети Абу Бакр Азирети Алиге мындай дейт: "О Али, сен ал кезде али жаш бала болчусуң.
анча мынча нерсени билчү эмессиң. Биз өлүмгө кайыл болбой туруп көчөгө чыгалчу эмеспиз. Үйдөн чыкканда башыбызга качан кылыч ойноор экен деп кооптончубуз. Ошондой эле бүлөнгөн канжарлардын көөдөнүбүзгө матырларын эске албай туруп, эч кимге Алла жалгыз дей албайт болчубуз. Кайраттуулугу. Элдин кайраттуусу. Укба бин Муайт Каабанын жанында пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам демитип келип урганда Азирети Абу Бакр Сыддык өз өмүрүн тобокелге салып, Утба бин Рабиянын темир чарыгынан оор жарат алганына карабай, аларды кууп кирген. Пайгамбарыбыз болсо аны бул кылыгын эскерип, Абу Бакр жанын да, мал мүлкүн да мага тартуу кылган деген. Азирети Сыддыкка сенин башыңа келген кыйынчылыктар тоолорго түшкөндө алар талкаланып, майдаланып кетмек. Деңиздерге түшкөндө суусу бууга айланып жок болмок. Арине, сенин эч кандай алсыздык кылбаганыңды көрүп турабыз дешкенде, үңкүрдөгү түндөн кийин жүрөгүмдө коркуу кирбеди деп жооп берген. Анын халифалыгы жаңыдан башталган кезде динден жүз бургандар чыгып, Мадина кооптуу учурга туш келген. Бирок ал ошончо коркунучка карабай, пайгамбарыбыз даярдап кеткен Азирети Усаманын радиаллаху анху кошунунун сапарга жөнөтүп, каршы чыккандарга: "Мен коколой башым менен жалгыз калсам дагы, мени бул жерде жырткыч, айбанаттар бөлүп жарып жей турганын билсем дагы, кошуун жолго чыгат" деген. Акырында Гатафан, Асад, Зубиян, Абс урууларынын Мадинага кол салуулары токтотулуп, мусулмандар жеңишке жетишкен. Азирети Абу Бакр зекет бербегендерге каршы өзү баш болуп жолго чыкмак болгон. Бирок Азирети Али радиаллаху анху сындуу белгилүү сахабалар халифанын жолго чыгуусуна жол беришкен эмес. Эң баатыр киши бир жолу Азирети Али радиаллаху анху кутба окуп жатып жамааттан сурайт: "О эл журт, адамдардын эң тайманбасы, кайраттуусу ким экенин билесиңерби? Адамдардын эң тайманбасы, кайраттуусу сизсиз, о момундардын амири. Мен ким менен күрөшпөйүн баарын жеңгеним бул чын. Бирок менин оюмда адамдардын эң тайманбас кайраттуусу Абу Бакр эле. Бадир кармашы болгон күнү пайгамбарыбызга бир алачык куруп бергенбиз. Мушриктердин чабуулунан коргоо үчүн пайгамбарыбыздын жанында ким турат деп сурадык. Аллага ант болсун, Абу Бакрдан мурун эч ким бул милдетти алууга батына албады. Ал күнү түнү кылычын канынан сууруп алып, пайгамбарыбыздын жанына турду. Пайгамбарыбызга ким барбасын оболу Абу Бакрга кайрылууга аргасыз болчу. Жакын жолугон мушриктердин мизин кайтарып жатты. Ооба, ал адамдардын эң тайманбас, кайраттуусу эле. Өзүн арноо деген ушул. Бир күнү Курайш уруусунун айрымдары пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам демитип, уруп, кай бирөө жаман сөздөрдү айтып, акарат келтирип, дагы бирөө тилдеп, бирөөсү жакасынан кармап алып, жулкундатып талоого алышты. Ошондо Азирети Абу Бакр арага түшүп, урушуп дагы: "Наалатка калгырлар, жаратканым Алла дегени үчүн эле бир кишини жанын кыюуга кантип аракет кылып жатасыңар?" деп кыйкырып да кирет. Ошол күнү Азирети Абу Бакрдын эки буум чачы жулунуп калган. Ушул жерден да көрүнүп тургандай, ал бул жолдо жанын да, мал мүлкүн да аяган эмес. Эң жакшы Азирети Али сакалы суу болгонго чейин ыйлап отуруп, Алла Таала үчүн Абу Бакр жакшыраакпы же фараондун үй бүлөсүндөгү момунбу? Аллага касам, Абу Бакр фараондун үй бүлөсүндөгү момун кишиден да жакшыраак. Себеби ал ыйманын жашырган болсо, Абу Бакр ыйманын ачык айкын жар салган деп айтты. Ыкыласы. Азирети Абу Бакр персиялыктарга каршы согуштарга көмөк суроо үчүн Мадинага келген Азирети Мусаннага жардам берүүнү Азирети Умарга тапшырып жатып, "Сага айтчу сөздөрүмө жакшы кулак сал, о Умар. Анан аны жүзөгө ашыр. Бүгүн өлүп каламбы деп турам. Мен өлүп калсам, күүгүм киргенге чейин Мусаннанын кол астында согушуу үчүн элге кайрылуу жаса. Тоодой бале, тоодой кырсык келсе дагы силерди алагды кылбасын. Диниңер менен Алланын буйругу баардык нерседен алдыда турат. Пайгамбарыбыз дүйнөдөн кайтканда менин эмне кылганымды көргөнсүң. Анын дүйнөдөн кайтышынан да оор кыйынчылыкты эч ким көргөн эмес. Алла Таала Шамдагы жоокерлери бизге жеңишти насип кылса, Халиддин жоокерлери Иракка жөнөт. Анткени алар ал жерде кантип согушуу керектигин жакшы билет. Көрөгөчтүгү, кыраакылыгы, парасаты. Парасат.
Араб тилинде фарасат сөзүнөн алынган. Кыргыз тилинде көбүнчө кошмок сөз түрүндө баам парасат деп колдонулуп келет. Фарасат пайгамбарлардын логикасы деп айтылса туура боло турган. Фатаанаттын башкача деңгээли жана коомдо маанилүү миссияны аркалагандардын эң негизги сапаты десек болот. Муну окуяларга анализ жүргүзүү, маселенин төркүнүн аңдоо, көйгөйлөр көбөйгөндө көп түрдүү альтернативдүү жолдорду таап, чечимдерди берүү деп түшүнсөк да болот. Кимдир бирөө бул иштин башынан өтүп, өтө маанилүү миссияны мойнуна алып, негизги процесстин ичинде боло турган болсо, эң оболу терең түшүнүккө, парасатка ээ болушу зарыл. Окуяларга баш көз болуу маселесин төркүнүн болголоп байкоо, пайгамбар көрөгөчтүгүн катардагы адамдарга тиешелүү жагы деп айтууга боло турган парасат Азирети Абу Бакырдын эң негизги өзгөчөлүктөрүнөн эли. Худайбия келишиминде. Маселен, керек болсо Азирети Умарды дагы кыжаалат кылган Худайбиядагы келишимге Азирети Абу Бакыр таң калган эмес. Бул боюнча маселенин төркүнүн сурагандарга Алла элчисинин билгенин бар болсо керек деп гана жооп берген. Кийинчерээк Азирети Абу Бакыр исламды Худайбия жеңишинен артык чоң жеңиш болгон эмес, бирок эл ал күнү Мухаммед менен жаратканын ортосундагы сырды түшүнө албай шашыла беришкен деп айтканы бар. Бизден бир киши сенин диниңе кирип, араңарга кошулса, туугандары талап кылганда, аны кайра кайтарып бересиңер. Бирок силердин араңардан бирөө дининен баш тартып, арабызга кошулса, аны силерге кайра бербейбиз деп жаздырган Курайштын талабы үчүн сахабалар таң калып, "О Алланын пайгамбары, бул талапты да жаздырасызбы?" деп пайгамбарыбыздан сураган. Ошондо Алла элчиси кебелбей туруп, "Ооба, жаздырам. Бизден аларга бара тургандарды Алла бизден алыс кылсын. Бизге келип кошулуп, кайра аларга бериле турган кишилерге болсо, Алла кандайдыр бир чыгуу жолун көрсөтөт" деп жооп берет. Бул келишимге күбө катары мусулмандардан Азирети Абу Бакыр, Азирети Умар, Азирети Али, Азирети Абдуррахман бин Ауф, Азирети Абдуллах бин Сухайл, Азирети Саад бин Абу Ваккас, Азирети Махмуд бин Масламанын радиаллаху анхум ысымдары жазылган. Мушриктерден болсо Сухайл бин Амир менен бирге келген Микраз бин Хафс менен Хувайтып бин Абдуллуззанын аттары жазылган.